Бишенбаевич. Сиз эксперт катары ар дайым улуттук экономикабыздын өтө маанилүү стратегиялык маселелерин айтып келесиз. Ошондуктан жалпы элибиздин көйгөйү болгон энергетика тармагындагы азыркы оор шарттарды чечүү багытында ой пикириңизди айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Сиз өтө стратегиялык тармакта маанилүү экономиканын багытындагы бир маселени көтөрдүңүз. Энергия булагы жок. Адам баласы мындай тамак ичпесе да кыймылдай албайт. Завод, фабрикада иштей албайт. Жада калса энергия булагы болбосо, жанагы өзү айткан унааларда жүрбөй калат. Мына ушул маселени эске алып, ушу экономика тармагын өнүктүрүү маселесин түшүнгөн адамдар биздин мамлекеттүүлүк түптөлүп атканда, эми мурдагы 70-80 жылдын акыркы убактарын алсак, Кыргызстанда ошол энергия булагын негиздей турган гидроресурстардын кубаттуулугун биз эске алып, гидростанциялардын 6-7 чоң көлөмүн биз курганбыз. Андан башка дагы ушу шаар жеркелеринин жылдыруу боюнча Бишкектин Оштун ТЭЦи бар. Бардыгы биргелешип, где-то бир 14 миллиард киловатт электр энергиясын кубаттуулугун чыгарышчу. Эми ал кубаттуулук ошол кездеги экономиканын турмуштун талабына жараша негизилген. Албетте жашоо өзгөрүп атат, элдин саны өзгөрүп атат, экономиканын багыты өзгөрүп атат. Биз ушул маанилүү тармакты ар дайым эске алып, биз ушу туура багытта алып кетишибиз болчу. Бирок тагдырга жараша саясий популизмдер башталып, биз элге кээ бир саясатчылар чыкты, себес стоимостунан да арзан, бекер энергия беребиз деп. Бирок энергия бул өтө маанилүү нерсе, эч качан бекер боло албайт. Экинчиден, ошол капиталдык жактан амортизацияга бөлүнгөн акчаларды туура колдонуп, ошол сайыз убагында салынган электростанцияларды биз сапаттуу деңгээлде кармашыбыз керек болчу. Ошолордун кубаттуулугун күчтөндүрүү керек болчу. Биз аны да акыркы 20-30 жылдын ичинде четке кагып, бүгүнкү күнү Кыргызстанда сиз айткан маселеге келип такалдык. Бул маселе азыркы күнү коомдо өтө талкууга жүрүп атат. Мен экономист катары айтып кетейин, чечиле турган мунун 2-3 тармагы бар. Биринчиден, Кыргызстанда биз нефть, газ байлыктарына ченемдүү, бизде андай булак жок. Энергиянын эң арзан булагы бул ошо гидроресурс. Экинчиси бул жанагы мазут менен, көмүр менен иштей турган теплоэлектростанциялар. Үчүнчүсү андан да кымбатыраак бул атомдук радиология менен иштеген атомдук станциялар. Бизге Кудай Алла Таала ошо нарын суусун гидроресурстарды берип коюптур. Бирок ал сууну да азыр колдонуп, биздин кубаттуулукту күчтөндүрүү үчүн биз эл аралык уюмдарга кирип атканда, ошо эл аралык уюмдун мүмкүнчүлүгүн алган менен жоопкерчиликтерин да чогултганбыз. Эгерде бизге табигаттын ушу жаратылыштык суу агымдарын берип койсо, биз ошол суу агымдарын колдонуу багытында сөзсүз түрдө кошуна мамлекеттер менен да тил табышыбыз керек. Бул кандайча? Мисалы үчүн азыркы күндө гидроресурсту өнүктүрүү багытын суу агымын колдоно турган болсок, сөзсүз түрдө Тажикстан менен Кыргызстан бул гидроресурсту колдонуу үчүн кошуна мамлекеттер менен да бир саясий келишимдерге экономикалык тармактан өзлөрүнүн тил табышуу иштерин жүргүзүү керек. Биз аны гидроресурс катары карасак, булар сугат айынттарын айыл чарба тармагындагы булаа катары карашат. Мен ойлоп атам, азыркы күнү бизде суу ресурсу болгон менен кошуна мамлекеттерде газ, нефть, башка ресурстар бар. Жакында эле, мисалы үчүн, Өзбекстанда өтө көп газ запастары табылып, Россиянын Лукойл деген чоң энергетика тармагында иштеген компаниясы көп каражатын жумшап атат. Нефти Казакстанда бар. Көпчүлүк биздин бизнесте жүргөн балдар билет. Биз Павлодардан өзүбүз ошо жанагы нефть продуктларын ташып, биздин өзүбүздүн башкача дагы бир тармактагы кубаттуулукту чечип атабыз. Мына ушул өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү тигилерден башка энергия булактарын алыш үчүн биз сөзсүз түрдө дипломатиялык, экономикалык деңгээлде биз келишимдерге барсак, эл аралык проектлердин ортосунда биз ушу гидроресурстарды иштетүү кубаттуулугунун маселеси менен өзүбүздүн энергетика маселесине жол тапсак болот. Бул биздин жанагы кошуна мамлекеттерден боло турган стратегиялык багыт. Экинчиси, албетте, өзүбүз эртеңки күндү ойлошубуз керек. Жанагындай популисттик сөздөрдөн, популисттик убадалардан алыстап, өзүбүздүн жарандарга ошо энергетика тармагын өнүктүрбөсөк, келечекке келе турган муундар үчүн дагы экономика тоскоолдуктар пайда болоорун туура жеткизип, ошо элдин колдоосу менен бүгүнкү жана энергетика тармагындагы тарифтердин баарын карап чыгыш керек. Бүгүнкү күнү ошо тарифтердин методикасынын расчёту бир ушунчалык бир сырдуу маселе. Бийлик бутактары ар дайым муну жашырып келишет. Кандай сарпталып аткан, кандай эсеп менен ушул маселе чечилип атканын эч ким айтпайт. Экинчиден, биздин жана бийлик институттарынын ичиндеги
жеке кызыкчылыктын негизинде чечилип аткан коррупциялык схемалар капиталдык өнүктүрүү боюнча жана каражаттар туура эмес сарпталып жатат. Биз ушунун баарын эске алып, чоң саясий эрк көрсөтүп, муну жөнөкөй бизнесмен же жеке адам чече албайт. Бул мамлекеттүүлүктүн негизинде чечиле турган өтө маанилүү тармак. Эгерде биз ушул энергетика булагын негиздеп, өзүбүздүн эртеңки энергетикалык коопсуздук маселесине өтө чоң деңгээлде көңүл бурбасак, эртең завод фабрикаларды иштебейт, ишканаларды иштей албайт. Алар ишканалар иштебесе биз жумуш ордундарын таба албай калабыз. Мына ушунун баарын элге жеткизип, атайын энергетика тармагын чече турган биздин жанагы кадр маселелерине туура көңүл буруп, жана политехнический институттарды бүтүп аткан балдар илгери Сайыз убагында Кара Көл шаарына барып, атайын практикадан өтүшүп, ушунун баарын иштете турган биз тармактын кесипкерлерин камдап келипбиз. Мына ошол жака каражат бөлүп, анан энергетика тармагын өнүктүрүп турган биз жанагы атайын каржы фонддорун түзүш керек. Дагы бир чоң маселе, биз сөзсүз түрдө бул стратегиялык энергетика булагына эч качан чет өлкөлөрдүн таасирин киргизбеш керек. Анткени бул улуттук коопсуздукка өтө жоопкерчиликтүү иштер. Ошол эле ТЭЦ-терге, ошол эле гидростанцияларга биз эми эгемендүү мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн мамлекеттин ичинде болуп аткан маселелерди терең ой жүгүртүү менен байкашыбыз керек. Муну качан гана өзүбүз жанагы ички казынаны бөлүштүрүп атканда туура каржы фонддорун түптөп, өзүбүздүн ошо каржы фонддордун энергетика маселесин чечүүгө негиздеп, андан кийин өзүбүздүн жанагы маселени чече турган кадрларды камдаганда гана биз энергетикалык бүгүнкү оор маселеден бүгүнкү күнү биз чыга алабыз. Муну мен эртеңки күнү ойлоп атам. Жогорку бийлик деңгээлиндеги президент менен башка өкүлчүлүктөр менен жолугуп калсак, атайын келишим негизинде биз программа кылып иштеп чыгууга аракет кылабыз.